Бүгүн мен сиздер менен 3 жашоого керектүү лайфхактар менен бөлүшөмүн. Керек болсо дагы, керек болбосо дагы көрүп коюңуздар. Биринчи эле ушинтип ным тряпканы алып, килем паластардын чекелери постоянно бүктөлүп кала берсе, ушинтип үтүктөп койсоңуздар болот. Кичинекей балдарыбыз да ушундайларга чулунуп кулап кетет ошондо ушинтип үтүктөп тегиздеп койсок болот. Эгерде ушул видеом сиздерге кереги тийсе, лайк басып, комментарий жазып койсоңуздар сүйүнүп каламын. Анан ушинтип тикендей болуп турган жабышып калган балдарды билбейм эмне кылам, ошону мага да лайфхак үйрөтүп койгулачы. Же садик болбойт, же үйдө тынч отурбайт. Анан кийинки лайфхак бул уголокторубуз ушинтип кир болуп калат. Уксус кошобуз сууга, жылуу сууга. Андан кийин комет же болбосо сода кошуп койсок болот. Андан кийинки эле белизнадан дагы бир аз кошуп коебуз. Кабагыма кар жааптым эле жытынан жиркенип атканым. Анан мила же болбосо ушундай ашкандардан раствор водородунун 3%-ин кошуп аралаштырып, баардыгын быкычкысын чыгарып туруп, угологубузду таптаза кылып жууп таштайбыз. Бул жерде мен сиздерге угологунун таза капкарасын көрсөткүм келген жок. Жууп, тазалап кургатабыз. Бунун жыйынтыгы өтө сонмот, бирок кээде сода менен миланы аралаштырып деле жууп койсок таптаза болуп калат. Жаш балдары бар, ушундай көрүнүш көп болот болуш керек ар бир үйдө. Бул жуулгандан кийинки кебетеси, кээ бирлери кургай элек ным болуп турат. Дагы деле капкара го дебеңиздер. Ошо нымдашып тургандары. Үчүнчү вариант болсо, бул азыр мешке от жагабыз. Ошондо деле ным тряпканы алып, күлүбүз тит жака асманга чейин сапырылып кеткенче ушу ным тряпканы алып жаап койсок, өтө чачырабайт, чаң болбойт. Ошо.